Bende özünün robысы Алла Taala'dan gana ümit baylasın. Başka hiç kimden ümit kılmasın. Jaralgandan ümitli üzüp, jaratuvchi menen ümitli koysun. Bende özünün günösünden korksun. Kiçinekeybi, çoğunbu, her bir günö dozakka tartat. Her bir günöden Allah Taala narazı olad, açusu gelir. Günöde jürökö kara dak diyet. Jönele jürök kararбайт. Karаңгылайт. Kabırı dağı, ahireti dağı. Ошондуктан айтып атат, өзүнүн күнөөсүнөн корксун дейт. Билбеген адам уялбасын эч качан. Сурагандан уялбасын. Эмне нерсени билбесең, ошону тартынбай, уялбай, сөзсүз сураш керек. Билбеген нерсесин сурагандан уялбасын да. Болбосо көп нерседен, жакшылыктан коргалат. Балдарды заманага жараша кантип тарбиялоо керек. Замананы карабаңыз сиз. Пайгамбарыбызды караңыз. Мен бир эненин сөзүн айтып берейин. 11 бала төрөгөн. Биздин устазыбыздын апасы. Сиздин 11 балаңыз деген бардык ушу Кудай берген балдар. Бардык ушундай, послушный да? Көзүңүздүн алдында турат. Эмне себептен дегенди айткан экен. Алла Тааладан. Бирок себеби ушу болушу мүмкүн. Мен качан бала төрөсөм, ошол күндөн тартып, ар бирине күн сайын 2 рекеттен окуйт элем дейт. Бир балалуу болдубу? Күн сайын 2 рекеттен окуйт. 2 балалуу болду, күн сайын 4 рекеттен окуйт. Өлгөнгө чейин ушу окуганы таштап алыптыр да. 11 балага 22 рекет намаз. 6 уул, 5 кыз экен. Ушунун бардыгы машаалла алымдар. Содагери дагы ушундай таква содагерлер. Карачы, Алладан сура сен. 2 рекет окуп уулуңа. Күн сайын шүгүрүнө дагы, жакшылыгына да сураш керек экен. Энени сураганы бөлөк. Макру эмес убакта балага 2 рекет окуйбен. Экинчиси дейт, ушу дагаватчылар келгенде ошолорго көп жардам берет экен. Тамагын жасап берет, кийимдери кирип алып калса жууп берет. Ушу 2 себебинен мүмкүн Алла Таала ушундай кылгандыр.